Акутагава жана эки сом. Аңгеме. Чыгарманын автору Зейнакан Батаңова. Үн коштоп аудиолоштурган, окуган Эрнис Кыяз. Ооруканадагы бул түндө бейт тынч өттү. 10 кишилик палатанын терезе тарабында жаткан Тоту жаны оорубаса деле түнү бою уктагандай болгон жок. Ага уйку бербеген нерселер көп эле. Далисте өчүрүлбөгөн электр шамынын жарыгы, оорлуу кемпирлердин кыркыраша коңурук тартышып, онтолой кыйналып укташканы, ары бери оодарылышкан сайын эски керебеттердин алмак-салмак кычыраганы. Анан да көздөрү чала көрүүчү кемпирлер таңа аткыча биринин артынан бири дааратканага катташып, эшикти таппай улам бир нерсеге урунушуп, калдыр-кулдур түшүрүшө баары бир сыйра ойгонушат. Уйкусу качкан эки айылдык эне түн жарымында кобурашышып, узун жомокторун башташат. Тотунун бир нече жолу «Бизди уктаткылачы» деген суранычын укпамышка салып коюшту. Же чындап эле укпай калышты. Шаардык оорукананын көз микрохирургиясы бөлүмүндө Тотуга окшоп 40 жашка чыкпай жатып, катаракта деген көз оору дартына чалдыккандар кем экен. Көбүнчө 70 жаштан ашкан адамдар ооруйт. Аны убагында дарылабай өтүштүрүп, сокур болуп калгандар да көп. Аны кабыл алган дарыгер аял: «Башыңызга качандыр бир каттуу сокку жегенсиз го? Ошонун кесипети болушу мүмкүн. Сиздин кураңызда катарактага чалдыгуу эртелик кылат. Анын үстүнө сүрөтчү экенсиз. Сиздин өнөрүңүз көз менен да», деди. Катаракта деген дартты Тоту жарым жыл мурда биринчи жолу укту. Кеч күздүн бир күндөрүндө оң көзүнүн кареки электенип калганын байкаса да, ага көп деле маани берген жок. Жанын оорутпай, жашоосуна кедергиси тийбегенден кийин бөлүнө турган эмнеси бар эле? Көздө одурга көрүнүп дарыланып алар. Ушундай бейгам ойдо атүгүл күйөөсүнө, балдарына да айтпады. Күн өткөн сайын көрүүсү начарлап бараткандай сезилсе да, дарыгерге барууга чыгынбай жүрүп жазга жетти. Жаздын ууз мезгили эле. 2-3 күндө эле аба тездик менен жылып, жерден буу көтөрүлүп, дарактар бүчүр байлаган жашыл көктөм шаарга ашыгып кирип келди. Тоту жылдагыдай эле үйүнүн короосуна эрте жазда, жай бою жана кеч күзгө чейин ачылуучу түрдүү гүлдөрдүн көчөттөрүн эгип койгон. Короодогу күнөстүү кара топурактуу борпоң жерде өскөн көчөттөр бат жетилип, марттын башында алгачкылары гүл ача баштады. Гүлдөргө бала чагынан куштар Тоту үчүн жыл сайын бул учур майрамдай. Жаз келгенден баштап таң супасалар менен төшөктөн туруп, короодогу чакан гүл бакчасын көрүүгө ашыгат. Түнкү серүүн абаны сиңирип, ан сайын аруу жана назик көрүнүшкөн желекчелерди кумары канбай тиктей берет. Шаар жеринде жашап, жаратылышка дайыма кусадар болуп жүрчү жүрөгүнүн дабасын ушул гүлдөрдөн тапчу. Жаздын гүлдөрү ага ырахат гана тартуулабастан чыгармачылык эргүүсүн да ойготчу. Түркүн түс гүлдөр жана алардын дестелери тартылган картиналарын көбүнчө жазында жаратчу. Май боек менен тартылган бул чыгармаларда кандай гана гүл болбосун, табигатынан да назик жана жантуу көрүнөт. Жыпар жыты билинер билинбес аңкып тургандай сезилет. Тоту боектордун кошулмасынан таң каларлык ачык жана ширелишкен түс табуунун чебери эле. Ар бир гүлдүн кайталангыс түзүлүшүн, сулуулугун гана ачпастан, ага романтикалык сырдуулук жана үлбүрөк аруулукта бере билчү. Сүрөткердин жан дүйнөсүнө сугарылган бул чыгармалар кең дүйнөнүн бир тамчы сулуулугун көзгө тартып турчу. Сүрөт көргөзмөдөн көргөндөр «Бул бейиштин гүлдөрүбү?» деп сурашчу. Сүрөткер Айым Холстко көркөм дүйнө жаратуучу бул бактысынан быйыл кол жууп кала жаздады. Короосунда өскөн жоогазындар гүл ачкан биринчи күнү көзүнүн дартын чындап сезип, бейпайга түштү. Гүлдөргө жакын келип кадала тиктесе да, алардын келбет түсүн даана көрө албай калыптыр. Кыпкызыл, алоо кызыл, пуштуу гүл желекчелери жана урук чанакчалары боёго өчүп бараткан эски сүрөткө окшоп тыманданат. Сүрөтчү Айым эндирей түштү. Атүгүл 2-3 күндө ишенбей да жүрдү.
gün sayın bir keremet bolup, gözleri açılıp kayradan murdagıday dana göre başlagıçyday ümitke aldanat. Birok özgörü bolgan jok. Çin elemi bol jarık dünyanın görk kelbetin tabiat kanday jaratsa, oşondoy tüspelde göre albay galaby. Anda çıgarmalarına ergü menen azıklı kanty bolat. Süreççi üçün mından aşkan gaýgy jok. Anın gözleri kadrese adamlar göre albagandy görüp, tüs boyoktordu ajrata albay kalgan günü anında ömrü bütüge tiş. Totu şarda gorkananın göz mikrohirurgiyası bölümüne jatarda, darıger ayal adırınça 10 koykalık palatada gana orun bar ekendigini eskertken. Anı süreççi gatara sırtынан tanıyt eken. Menin 50 yıldığımda sizden kızgaldaktar tartılgan kartinaňyzdy bileke berişken. Üýümde elinip durat. Güldörde öte jandu tartypsız. Karagan saýyn rahat alam, dedi ızatly mamele jasap. Operasiýany özüňiz jasaňyzçy, dep suranda Totu andan. Bizdin bölümde işleşken kirurglar bar ele mıhtaat ister. Makul, halasaňyz özüm jasaýyn, birok azyrky учурda oorulular öte köp bolup jatat. Mümkin biraz güte turarsyz. Katarakta tez örçü turgan oor emes. Anın üstüne sizdiki jetilelek eken. 3-4 aydan keyin gelseňiz de bolat güzge jakyn. Kanday palatada bolsa da jatyberim. Gözüm ayyksa boldu, dedi Totu dargerge. Anın bir gün gütügü da çydamy jetmek emes. Bölüm başçağını girebetler eki katar koyulgan çoğun palataga erçitip girip, "Mınakey, surançınızlar boyunca sizlerge jaştardan koştum. Anan göyle erkilip kıynay berbeňizler," dep tamaşalay süýledi. Totu söz türkünün adegende düşüngön jok. Palatada jaçkan bir öňçöý kempirler ana kantip kıynaşarım bara bildi. 10ga jakyn oorulunun 70-80 jaştagylar, kalgandары 70'den aşkandar eken. Özü güldün tüsün dana görböy kaldym dep ubayym çekse, bul oorukanaga göýünçe garlykdyň aýnan gözleri taptakır görböy kalyşkandar gelişet eken. Atygül, sizge emi gözünün ne geregi var deşken uul geliniň garşylygyna garabay, pensiýasyny tüýüp alyp kaçyp gelgen 85 ýaşdagy ene de var. Bir gün bolsa da jarykçylykdy görüp turaýyn dedim, deyt. Birge jatkandarga garaganda bir çete gözdüsü da, ekinçiden jaşı da, Totu jalgyz özü bolgondukdan alardan birin jetilip birin süýüp aşkanaga alyp bargan, tamak aşty bardygyna üleşdirip goýup, anan boşogan ediş aýaklaryny juuş, kol telefonlaryndan kalagan adabyna çalyp berýär syýakly dagy başga köpdegen giçilik mildetlerdi atgaryny öz moýnuna aldy. Bu arnanda palatanyň tüpküründegi girebetde myşyk okşop bürüşüp jatgan Maria atty tatar ulutundagy kempirge göөрök köňül burat. Aldar atkanaga da jeteletip araň barat. Tamakty goluna garmatsa gana jemiş bolat. Oşonusынан korunawy geçke girebetden jylbay gymylsyz jatat. Kempirleriň sözlerini andasanda gana üň goşup goýat. Jalgyz oğlu bir da jolaga baralgan jok. Tuğan uruktar dile gelişmedi dep ayaşkan ayaldar aga üýden gelgen tamak aşlaryny teň bölüşüp jan tarta mamile kılışat. Totu da bul kempirge göөрök ilingenin sebebi barly. Maria inen aýanyşty abaly aga kaçankı bir okuýany estetip, köp jyldar boyu jüreginiň tüpkürüne gatylgan aýypty sezimin gozgop goýdy. Mından bir neçe jyl murda ölüm aldında Japan klassigi Akutagawanyň kitebini 2 soňga satuga arkasyz bolgan Magziya Habibulina atty tatar kempirge kaýradan tuş bolgondoy büşürköýt. Totunun öýünde Akutagawanyň novellalar jynagy köp jyldan beri azdekdelip saktalyp durat. Süýükli жазуучусунун bul kitebi ötken gylymdyn 80-nji jyldary Moskwalyk belgilүү basmadan çygyp, mukawasy eski ülgüde tüssüz jasalgalangan. Tamgalarynyň boýagy üçin tartyp, gözge jupunu görünse da kiteptekçenin törüne goýulgan. Japan klassigi any süreççünün tagdyry jönünde жазылган belgilүү novellasy menen jeňip algan. Novellanyň kahramany talantly süretger Tozoktun otu atty çygarmasyny tartuwda jangeççilik menen işlepdir. Atygül şakirtlerinin ömrün towakkeldikке saludan da gaýra tartpagan. Tozokka düşken adamlardan azap çekken awaly kartinada dal özünde berileşi üçin al bul gynalарды öz gözü menen görüşü gerek ele. Oşonduktan özün pir tutup, önörün üýrenige yklas kılgan şakirtin gütüsüz kişenge çırmap kıynap,
Denesin jırtkıç kuşka çokutup kanjalatıp, anan görgöndөрün süretkö dal özünдөy düşürgön. Çıgarmanın karmanı örtönüp жаткан каретада тирүүлөй күйүп бараткан жаш ак сөөк айым болмок. Сүрөтчүгө ай чырайлуу селкинин жүзүндөгү жан чыдагыс кыйналууну, чырмалышкан кара чачтарына жабышкан жалынды, бир үзүм ак булуттай үлбүрөгөн ак жибек көйнөгүн жалмаган кызыл чокту жандуу тартуу үчүн элестөөлөрү жана кыял чабыты жетишсиздей туюлуптур. Бул көрүнүштү өз көзү менен көрсөм деген оюн өзү кызмат кылуучу Каролго билдирет. Жеткен ырайымсыздыгы менен аты чыккан Карол «Сенин каалооң орундалат» деп убада кылат. Чын эле баары ал каалагандай болду. Каролдун сепилинен алысыраак эмес токойдун четиндеги жарда ак сөөк айымдар түшүүчү карета асмакка асылып, анын жибек пардалуу терезесинен гилас гүлдөрү менен кооздолгон ак жибек көйнөкчөн кыздын периштеди көз талдырган сулуу жүзү кылаят. Ал эми каретанын алды жагында кургак отундун үймөгү жагууга даярдалып коюлган. Карол эч нерседен кабарсыз сүрөтчүгө өрт коюла турган каретага жакындап барып, өзү эңсегенди тозок отун көрүп моокумун кандырууга чакырат. Жарга жакындап келгенде гана сүрөткер каретада отурган айым көзүнүн карегиндей көрүп алпештеген жалгыз кызы экенин көрүп, дүйнөсү астын үстүн болот. Бирок баары кеч эле. Тилооздан калган калемгер Каролдун кызматкерлери отту кантип тутантышканын, өрт бара-бара алып каретага жабышып күйгүзө баштаганын көз албай карап туруп берет. Буту колу бекем таңылган кызыга дегенде кара түтүнгө тумчугуп жан талашып, анан кызыл жалынга чулганып, тармалданган узун кара чачтары менен гилас гүлдөрү тагылган ак жибек көйнөгүнүн үлбүрөк этек жеңдери жалбыртап күйүп бүтүп, ай чолбон кызы тез эле чычалага айланганын, кирпик кирмебей тиктеген адам ташпоор ат эмес эле, өз өнөрүнүн кулу болгон сүрөткер эле. Ал кызын да унутуп, тарта турган тозок оту картинасына өзөк болуп, бери ала турган шумдук көрүнүшкө арбалып, көздөрүнө өчкүс кылып сиңирип жатты. Сүрөтчү бул чыгармасын бирден менен тартып бүтөт. Тозок оту ага эбегейсиз улуу атактан калып келет. Бирок калемгерге эми эч нерсенин кереги жок эле. Анын искусствого берилген ак кызматы кызынын өмүрүнө тете болду. Өзү тозоктун отуна күйгөндөн да оор азапка кабылды. Сүрөтчүнүн өз эрки менен жанын кыйгандан башка аргасы калбайт. Окурмандын акыл эсин дал кылып, таланттын миң кырдуу, миң сырдуу табиятын, бактысын жана шорун өтө чебер баяндаган бул чыгарманы Тотуа дегенде китепканадан таап окуган. Бирок жактырып калган жазуучунун китебин сатып алсам деп ак эткенден так этчү. Союз мезгилинде Акутагава сыяктуу атактуу акын жазуучулардын чыгармалары колго тийгиз таңкыс байлык эле. Китеп дүкөндөрдө классиктердин китептери түшүп калса, жең ичинен жашыруун кымбат баада же тааныш билиш аркылуу сатылып көпчүлүктүн колу жетчү эмес. Көркөм чыгармалардын толук жыйнактарына жазылып алуу андан бетер кыйын. Ошентип Акутагаванын чыгармаларына суусап жүргөнүндө ага кокусунан туш келип, көктөн тилегенин жерден тапкандай болду. Кеч күзбү же эрте жазбы айтор ызгар аралашкан жамгыр майдалап сөйлөп жаап турганы эсинде. Шаардын тар көчөлөрүнүн биринде келатып, жол боюндагы бир кабат эски имаратта жайгашкан дүкөнгө баш багып калды. Айылдын дүкөндөрүндөй тамак аш азыктары, кеңсе буюмдары жана күндөлүк тиричиликке керектүү майда барат аралаш сатылган залда кардалсыз зеригип отурган сатуучу аяланы көргөндө жан кире түштү. Бирок Тоту бул дүкөндөн өзүн кызыктырган эч нерсе таппай куру кол чыгып баратып, эшик алдында турган чакан үстөлдүн бетине жайылган китептерди көзү чалды. Алардын үстүнө каарыган пенсионер, катуу оорулуу Магзия Хабибулина дары-дармек сатып алуу үчүн акчага муктаж. Бул китептерди сатып алып пенсионерге жардамыңызды аябаңыз деп сыя калем менен жазылган чакан картон кагаз коюлган. Тоту бул жазууга көп деле этибар бербеди. Адыр кадам сайын кайрымдуулукка чакырган үндөлөр көнүмүш болуп баратат. Бейбечаралардын баардыгына жардам бере бергидей өзүнүн деле ашып ташкан байлыгы жок. Бирок Тоту китеп көргөндө кыя өтө алчу эмес.
Üstөлгө коюлган алакандай жука жана калың томдорду, көп окулуу ушаланган, авторлору да анчейин таанымал эмес китептерди бир сыйра көздөн өткөрүп жатып, көптөн бери издеп жүргөн чыгарманы таап алды. Үстөлдүн эң четинде жаткан Риноске Акутагаванын «Жөргөмүштүн желеси» аттуу новеллалар жыйнагын көргөн көзүнө ишенбей кетти. Боз мукабанын сыртында адамдарды куйкалаган тозоктун оту тартылыптыр. Бул табылгасын кимдир бирөө колунан suurуп алчудан бетер көкүрөгүнө бекем кыскан тоту сатуучуга кайрылып, «Бул китеп канча сом турат?» деп сурады. «2 сом». «2?» Тоту «Чала уктумбу?» деп кайра сурады. «Ооба, 2 сом. Булар катуу оорлуу бир кемпирдики. Дары-дармек алууга акчасы жетпей, кыйналгандыгынан китептерин сатууга мажбур болду. Алыңыз, жакшы китептер бар», деди сатуучу аял. Тоту 2 сомду ага бере салып, китепти көкүрөгүнө кыскан бойдон дүкөндөн чыкканча шашты. Күтүүсүз табылгасына жана аны өтө арзанга сатып алганына кубанычы коюна батпайт. Же сатуучу аял адашып айтып алдыбы? Азыр артынан чуркап чыгып, кечирим сурап, анан басып фаланчы экен десечи. Анда Тотунун жанында акчасы жетпей калышы да мүмкүн. Ушинтип корккон аял тездей басып, дүкөндөн алыстап кетүүгө ашыкты. Жеке пайдасын көздөгөн көрпенделик кызыкчылык аны да жеңди. Эски уску китептерин сатуудан башка аргасы калбаган оорлуу кемпирди ойлогусу да келген жок. Бир бечара кары кемпирден аяган аз гана акча анын дүйнөсүн түгөл кылчудан бетер качып келатат. Акутагаванын новеллалар жыйнагы кийин бул пенделик чабалдыгын дайыма эстетип, ыйманы өмүр бою соттоп өтөрүн биле элек. Ооба, дал ошондой болду. Китеп текчесинин эң көрүнүктүү жеринен орун алган боз мукабалуу «Жөргөмүштүн желеси» көзүнө урунса эле тар көчөдөгү жупунуу дүкөндө эски китептерди, дары сатып алуу үчүн акчага мукураган кемпирди эстебей кое алчу эмес. Аздек деген жазуучусу Акутагаванын руху да ага нааразы болуп жүргөнүндөй көңүлүндө тынчтык жок. Китепти көргөн сайын көңүл түпкүрүндөгү уяты ойгонуп, кимдир бирөөгө кайтара албай жүргөн карызы бардан бетер кыйнала баштайт. Кээ учурда ойлонбой жасаган осул жоруктарыбызга көз жумуп койгубуз келсе да, абийирибиз унуткузбай кайра эске алып турат эмеспи? Тоту андан кийин да баягы дүкөнгө барып, китептин өзү чамалаган чыныгы баасында акчасын төлөп, а мүмкүн ошо кемпирге да жолугуп, колдон келген жардам берип келүүгө көп эле жолу ниеттенди. Бирок ана-мына деп чыгынбай жүрүп, арадан бир топ айлар өтүп кетиптир. Жаз келгенден тартып тынымсыз сүрөт тартуу убаргерчилиги менен алек болгон аял кеч күздө гана чыгармачылык тыным алчу. Табигат жылаңачтанып, гүлдөрдүн солушу менен анда депрессия башталат. Бул учурда баарына көңүл кош, илэнди, түнт болуп кетүүчү Тоту өзүн алаксытар нерсе да издебейт. Жазында гүлдөп, мөмөлөп, жайында күндүн нурун, мөңгү суусун сиңирип, жемиштин азыктандырган, күз келгенде бышкан түшүмүн төгүп берип, боюнан бошогон дарактай шопоюп куру калгансыйт. Жан дүйнөдөгү бул жалгыздыкка үй бүлөлүк бактысы да аралжы боло алчу эмес. Тотунун жашоосунда чыгармачылык иши менен үй бүлөлүк турмушу эки башка нукта агып келатат. Аларды бириктирүүгө аракет кылып да көрбөгөн. Аны аялдык өз бактысына канааттандырган нерсе күйөөсү менен балдарынын сүйүүсү, жай гана көйгөйсүз өтүп келаткан тиричилик эле. Жеке турмушунан ой санасы тынч адамды бактысыз дегенге болобу? Ал эми сүрөтчүлүк өнөрү ага өзүнө жараша атак даңктын, эргүүнүн жана чыгармачылык изденүүнүн кубанычы, кээде өз талантына шектенүү, утурумдук чүнчү сыяктуу сезимдер менен жан дүйнөсүндө боштук калтырбай толтуруп турчу. Көргөзмөлөр, автордук кечелер, телеканалдарга, гезит, радиолорго маек берүү, чыгармачылык сынактарга катышуу сыяктуу толгон токой коомдук иш-чаралардан бош убактысы жок. Бирок кеч күздө чыгармачылык тыным башталганда Тоту чың тийбес, таарынчаак, ичимден тап болуп кетет да, күйөөсү менен мамилеси бир аз бузула түшөт. Кесиби искусство менен таптакыр байланышы жок эри Тотунун мүнөзүндөгү өзгөрүүнүн себебин түшүнбөй, аялдын маал-малы менен болуп туруучу терс аяктыгы катары кабыл алып,
Көп учурda эркектик айкөлдүк менен көтөрүп коюуга кудурети жете бербейт. Ирди аял жок жерден кагылыша түшкөн ошондой учурлардын биринде Тоту ачуусу менен пальтосун илгичтен жулуп алып, колуна көтөргөн боюнча көчөгө чуркап чыкты. Күздүн ызгаар аралашкан ак жааны шыбыргактап, шаарда боз чаңгыл туман каптап турганын көргөндө маанайы ансайын пастай түштү. Күйөөсү артынан чыккан жок. «Чала сага, өзүңдөн кетти» деди ызасы бир аз басаңдаганда күнөөсүн мойнуна алып. Бирок ошол замат кайра үйгө киргиси келбеди. Көңүлдү чөктүргөн мындай жаанда кайда барууга болот? Жүзүн муздак, майда тамчыларга тосуп бир аз тургандан кийин мындай кырдаалдан чыгуунун өзү билген ыкмаларын ойлоно баштады. Алардын ичинен эң натыйжалуусу эле соопчулук жасоо, бирөөнүн көңүлүн алуу, же оорулуунун абалын суроо, зарыккандарга жардам берип, же кимдир бирөөгө күтүүсүз жакшылык кылуудан да көңүлү дайыма көтөрүлө түшчү. Кимди кубантсам деген Тотунун ою Акутагаванын китебин сатууга аргасыз болгон оорулуу кемпирге барып такалды. Көптөн бери жүрөгүн өйүп жүргөн карызынан кутулар учур акыры келиптир. Азыр барат да Магдия Хабибулинага баштыгындагы болгон акчасын берет. Ошондо гана көптөн бери кыйнап жүргөн оор жүктөн кутулар. Үйүнө жаңыланган сезим менен кайтып, күйөөсү менен жарашууга да күч табар. Тоту таксинин айдоочусун көпкө убаралантып, өзү кандай аталарын билбеген жана каерде экенин бүдөмүк гана болжолдогон тар көчөнү издетти. Акыры тапты. Ошол эле жупуну дүкөн, ошол эле сатуучу, ошол эле товарлар. Дүкөнгө кирери менен китептер жайылган үстөлдү өз ордунан көргөндө жүрөгү калыбына келе түштү. Китептер бир аз азая түшүптүр. Оорулуу кемпирге жардам берүүгө өтүнүч жазылган картон кагазда көрүнбөйт. «Бул китептердин ээси барбы?» деп сурады сатуучудан. «Ээси жакында өтүп кетти. Жалгыз бой байкуш кемпир эле. Коңшу жашоочубуз. Дары дармек акчасы жок, аябай кыйналганынан китептерин да болсо сатып берели дегенбиз. Алгандар деле кем болду. Баардык китептин акчасын өзүм төлөп койдум. Кемпирди көмүүгө каралаштык». Жөнөкөй адамдарга таандык илбериңкилик менен жана чын дилинен жооп берген сатуучу аялга Тоту не дээрин билбей деп тим болду. Эми анын кайрымдуулугуна кемпир муктаж эмес. Бирок Акутагаванын алдындагы кечиримсиз күнөөсүн кантет. Ал алпейим сатуучу аялды сүйүндүрүп, 2 китеп сатып алды. Ошону менен бул аялдын кемпирге каралашкан мээнетинин акыбетин аз да болсо кайтаргысы келди. Көз микрохирургиясында жаткан күндөрү Тоту өз жашоосунун ой чуңкурун талдап, өмүр дүйнө жөнүндө ой жүгүртүүсүнө убакыт кеңири болду. Сүрөтчү айым не күнөөсү үчүн турмушундагы эң бактылуу учурдан айрылганын көпкө чейин түшүнө албай жүрдү. Бул суроонун жообун көзүн күтүүсүздөн дарт чалганда гана тапты. Ал жашоодогу керемет сулуулукка, сүрөтчүнүн сезимталдыгы, кооздукка куштар жүрөгү менен суктанып жана ырахаттаныптыр. Бирок аны жараткан аалам ээсин тааныган жок. Жашоодогу бардык жыргалчылык, көркөмдүк жана берген ырыскы үчүн алкышын эң биринчи улуу жаратканга арнап, таазим кылууну билбептир. Тотуга бул кемчилигин түздөө үчүн Алла Таала кең пейилдик менен дагы бир мүмкүнчүлүк бериптир. Акутагаванын китебине байланыштуу окуяга жөн жеринен кабылган эмес экен. Жараткандын бул ишаратында элебей, колдон чыгарганын эми гана билип жатат. Улуу акыйкатка жетүү үчүн ага көп адашууга жана узун жолду басууга туура келди. Баарыдан да өкүнүчтүүсү, көзүнө операция жасалгандан кийин дарыгер ага 3 айга чейин колуна кисти кармабай, китеп окубай, режимде катуу сактоо керектигин эскерткен. Ушул талапка баш ийүү Тоту үчүн эң оор сокку болду. Жаратылыштын көркү ачылып толукшуган жайда, сезимди дилдиретип түркүн обон күүгө салып турган мезгилде, сүрөт тартпай калуу жашоосунун маңызынан ажыратканга тетели. Мындай караганда 3 ай анын 40 жылдык өмүрүнүн бир көз ирмеминде эле көрүнөт. Бирок чыгармачылыксыз бошко кеткен ар бир күнү ичин ачыштырат. Көз мурда калыбына келер бекен деген санар коосу андан бетер жан тезет.
Оорукананын турмушу да буга чейин өз дүйнөсүндө жана үй бүлөлүк бейбитчиликте жашап келген Тото үчүн жаңы сыноо болду. Жарык жана жайлуу үйү, тиричиликке карамдуу күйөөсү, колунан ишин алып калышкан балдары, жеңил жана ырахаттуу жашоого аябай ык алып калган экен. Эми ошол жыргал турмушунун кайтарымын берүүчү убакыт келиптир. Ооруканада карлыгы жеткен кемпирлер менен бир палатада түн кечирүүнүн азабын чеккенде Акутагаванын тозокту сүрөттөгөн новеллаларын эстөөчү. Дагы бир айныксыз аткара турган милдети бар. Кемпирлерден чубалжыган узун баяндарын тажабай угуп берүү. Мурда бири-бирин таанышпаган адамдардын ооруканада бирге өткөргөн жашоосу сыр баштыктын оозун оңой чечет экен. Ар бири бекерчиликти өзү жөнүндө айткысы келет. Бардыгынын өзүнө жараша бактысы да, шору да, айта турган таржымалы да бар. Алардын аңгемелери көбүнчө үй бүлөлөрүнүн, бала чакаларынын, келин-кесектеринин жашоо тагдырынын тегерегинде айтылат. Узак жашагандардын арманы да, жоготуулары да көп болот экен. Көпчүлүгү чалдарынан же перзенттеринен, бир туугандарынан ажырап, өлүмдүн күйүтүн тартышыптыр. Карыганда деле жүрөктөрүнө жеңилдик жок. Бир баласынын сый-урматын көрсө, экинчи баласынан көңүлдөрү тынбай үшкүрүнүшөт. Тагдыры тайкы уул кыздарын ойлосо, санаалары санга бөлүнүп иштен сызышат. Негедир өмүрдүн узун жолунда өкүттүү күндөр өзгөчө унутулбай тура. Жүрөктөрүнө терең батып, унутулбай арман күйүттөрүн эскеришсе, ооздорунан көк түтүн буралат. Карыялардын сөзүн уюп тыңдай билген Тото бардыгына жакты. Ашып ташкан ыраазычылыктары менен алакан жашып, кайра-кайра бата беришет. Сүрөткердин көңүлү айрыкча татар кемпирге көбүрөөк бөлүнүп жүрдү. Аны отур эле Магзия эне деп атап алат. Кайсы Магзияны айтасың? Мария десең? Ага жанаша керебетте жаткан байбиче кайра-кайра эскертсе деле оозуна Магзия кирет. Мүмкүн Акутагаванын китебин сактап келген Магзия Хабибулинанын жаны ушул кемпирге берилгендир. Тото деле өзүнүн мурдагы өткөн жашоосунда жапан жаратылыштын койнунда жашаган жапайы адам же кыраан куш болсом керек деп ойлоп жүрбөйбү? Ички каалоосу табигатка тартылып турганына караганда, ал ээн жер суунун арасында тоо-токойлор, деңиз же чөл мейкиндигине журулушуп өмүр сүргөн болуш керек. Телевизордон жарнамалык роликтерден шуулдаган жашыл токойду, түпсүз терең океандын албут кудуретин, кум сарган чөлдүн кумдан бүткөн дөңсөлөрүн, сапырылган шаркыратмаларды, куштар мекендеген залкар тоолорду көргөндө жүрөгү туйлап, белгисиз кусалыкка батчу. Ошол өзү керелек жерлерди эңсеп, сабалап учкан эркин куштай сызып жеткиси келет. Ой кыялы көөдөнүнө батпай тепкилеп, дүйнөнүн алыскы кыйырына көкөлөп алып учат. Тото бул сезимин эч ким менен да бөлүшө албады. Тарткан сүрөттөрүндө гана анын жан дүйнөсүндөгү бул каалуу эңсөөсү кандайдыр бир өлчөмдө болсо да чагылып турчу. Ошондуктан анын картиналарындагы пейзажда абстрактуулук басымдуулук кылган үчүн кээ бирөөлөр макташса, ал эми экинчи бирөөлөр түшүнүксүз деп сындашчу. Ооруканада Тото чыгармачылыгына жаңы тема тапты. Ал эми карылык жөнүндө тартат. 40-тын кырында күздө ачылуучу гүлдөрдөй жайнап, аялдык баралына толуп турган сүрөтчү айым адырынча карлык жөнүндө ойлоно элек экен. Палатада бирге жатышкан кемпирлердин жашоо дүйнөсүн тереңирээк билген сайын, ага карлыктын дагы бир өңүтү ачылды. Көрсө, өмүр сүрүүнүн өзү бардык куракта кызык тура. Улгаюу бул адамга жана анын жакындарына оор жүк, оору сыркоо, дармансыздык гана эмес, өзүнө жараша кубаныч бактысы, каалоо тилектери, атен элек сезимдери менен бай жана мазмундуу экен. Атүгүл адыркы абалында Мария эне да жашоо деп тырмышат. Бир буту көрдө туруп да көздөрүнө операция жасатканы бекеринен эмес. Ал керебетинде бөкчөйүп узакка кыймылсыз жана сүйлөбөй жатканы менен ичинде кайнаган ой санасы бар экен. Бир күнү ал дагы жарылды. Бардыгына балам жок деп коем. Куу баш атка да конуп бүттүм. Жалгыз уулум бар. Атасы экөөбүз ал төрөлгөндө эле ажырашып кеткенбиз. Өгөйдүн көзүн каратпайын деп экинчи ирет турмушка чыкпадым.
Maga göz salgandarda, söz salgandar deli boldu. Birok bir gana balam dep yaşadım. Anı hiç nesiden gem kılbay bagam dep kara janymdy garçurdum. 2-3 jerde işledim. Uulum jaman çykkan jok. Çoň okuda okubasa da elektriktin kesibini öýrenip işlep jürdi. Andan ymany jok bir albarstyga üýlengenden keyin öz ulumdy tanybay kaldym. Hayal alganga çeyin apa dep ele gözümde garap, üýrülip düşüp ele turçu. Erkek bala üýlengenden keyin enege tandyk bolboy galat eken. Je ayaly bir ayalga okşaş bolsaçy. Tili jylandan beter ışgırat. Je üý jumuşuna jok eken, ilen diligi gyjyryňdy geltiret. Birok çaçyň gorozdun guyrugunday örköçden tüýüp alyp, ozun gypgyzyl gözlerini gögörte boyap, guyrugun çaypap basyp, ulumnyň başyna aýlantyp algan. Eköz germur aýtşa geçsek aýalyna boluşup, maga da tili tiçi boldu. Hylap jürüp gözlerimden gurçuda gaýta başlady. Bir güni ekö Russiýaga baryp kommersiýa kılıp gelebiz dep kamdanyp kalyşypdyr. Ulumdan ajyraganym oşul turbaýby dep içim açsa da, kayra aç kulaktan tınç kulak dep özümdi joğutkottum. Oşol ketken boýunça gabar jok. 3 aýdan keyin gaýsyl bir bankdyň hyzmatkeri gelip, nasiýa akça dolap jüret. Görse ulum üýdi gürege goýup, bankdan nasiýa göp akça alypdyr daga. Aýal ökö guýrukdaryny tüýüp alyşyp, Russiýaga öte gaçypdyr. Oşodan beri 5 ýyl ötdi. Kaýerda emne kılıp jüret bilbeýim. Bank üýde alyp goýdy. Meni bolsa goňşularym garlar üýüne alyp gelip tapşyrışdy. Jan güýür tuganym jok. Silerge garlar üýünde jaşaýym dep aýdyşdan namystanyp jürdüm. Birok tirüden tüňeli gyn eken. Balamdan ümitimdi üze albaýym. Sagыныç menen gusalyk saror gylat. Jalgyzlyk meni müljüp bitdi. Bir güni esakly girip, jarkyrap aldyma gelip kalaby degen ümit menen jaşap jürem. Güýümden ajragamdan keyin bir gana ulum dep ömür sürüp gelipmen. Any görmeýünçe maga öle gyn. Balamdan toprak buyursa, bul düýnede armanım jok ele. Ulumdan yüzün bir görüp galaýyn dep, gözlerime operatsiýa jasatganyny sebep dagy uşul. Maria enenin bayany bardan zeynin geýtdi. Aýyldyk kırgız kempirler Maria jaşagan garlar üýün jetimkana dep atap alışdy. Al jerde aş jylaňaç kalgandan beter boru oğurgandyk menen je işdeşip öntöleýi başlaşdy. Toto da anyň goluna aş garmatyp, any içip tügötmeýünçe janynda turat. Maria kempir bir syndyrym nandy alakanna uşalap alyp, anan tişi jok ozunda köpkö müljüňdöp jeyit. Uşunusundan uyalaby, tamaka köp ıntylbay. Geçke gaçka dele jata berişi mümkin. Tamakty jakşı jeseňiz ogurбай jürös. Uluňuzdy gütüşüňiz gerek. Men de internet arkaly izlep görem. Russiýada işlep jürgöndörde teske turgan uyumlar bar. Oşolordan suraşdyram, dep uwada kıldy Toto. Bul sözdü ukkanda Maria kempirge jan gire düşdü. Bugün ele taap berçüdöy, çala görgön gözleri menen al tarapty ümitli tiktep, baş götürüp oturup da kaldı. Operasiýa jasalgan gözü biraz tıňy başlagandan keyin Toto oorukanadan çykdy. Palatadagy kempirlerden bary öz enesinde jyly uzatışdy. Telefonuňdy jazyp berçi maga deşip, çöntöklerinden düşbegen, gününe neçe mal üýdegi bala çakalary menen süýleşip turúçu uyulduk jupuny telefondoruny sunuşat. Toto da alarga çyn dilinen densoluk menen umatly baýbyçelik bakyt galady. Üýge gelgenden keyin da Maria kempirge kantyp jardam bersem dep oýlanyp jürdi. Al jaşoçu garlardan jatak üýdele Totunyň üýünden köp alys emes jaýgaşgan. Balasyndan gabar gelse kanday süýünmek. Uluňuzdy izleýim dep ümitkerda kılıp goýdy. Aradan bir aydan aşuny wagt ötdi. Aptapka guýkalay başlagan jay gündörünün bir taňynda Toto jakşı manay menen oýgondy. Töşökden turelekde adatynça bölmenin duwalynda ilinip turgan kartinany jana duwal saatty tiktep, gözleriniň görüsini tekşerçi. Gün ötken saýyn kartinadagy peyzaj, saattyn jebeleri danalanyp görüne başlagansy. Ayal kerebetinden ırgyp turup koroga çykdy. Jay ortolop gül aça başlaşgan türkün güldör murdagaday gyzyly-gyzyl, agy ak bolup jaýnap duruşat. Toto köpden beri mintip kuana elegele. Al ödün jaşogo ekinçi ret törölgönдөй sezdi. Turmuşu özüne guna düşüp, göňüli oruna gelgenden keyin al karlar üýüne bardy. Eki goluna götürgen başlykda Maria enege gerekdi buyum geçek.
Ana Moskvalık konditerdik şirindikler, çaydan türlöri jyk salyngan. Jatak internatın darwazasy açyk eken. Çak düş bolgondukdan bu korodo baskan turgan kişi görünbeyt. Toto imarattan çykkan ak halatçan ayaldy toktotup, izlegen adamyn surandy. Azyr tüşdönüp atışat. Çakyryp goýaýynby? Jok rahmat. Siz bul başlykdy berip goýuňuzçy Maria degen enege. Moskwadagy balasy berip jüberipdir meniň ulumdan. Anyň işi çygyp galyp meni jönötdi. Ulu aman esen jürüpdir. Kuruluşda işleyt eken. Üy satyp alganga jeterlik karajat jyynap gelem depdir. Aga çeyin apam oorubay, kaygırbay jüretursun dep suranypdyr. Uşularda aýtyp goýuňuzçy. Men jolu galbaýta okşaým. Adyr aýaby şaşyp atdym ele. İşke barşym gerek. Totunun bul sözlerine işenip işenbesin bilbey özün arasat tiktep kalgan ayalga başlıklarda garmata saldı da oğuz açuga ülgütpöstön artına şart bırılıp jönöy berdi. Jolda baratyp Maria enenin ümiti gantyp jark etip janaryn. Uuluna bolgon süýsü gaýradan gödönün jylytyp mümkin görözüne çeyin demer bolorun oýlady. Bul günü anyň gorosunda ajaýyp bir gül çanak açdy. Bul gül bir gana tüp ele. Jaz aldy göçöt bazaryndan satyp algan. Boyun jerden jaňydan götürgen göçöttün pildin kulagynday bolgon jalgyz jalbıra gana barly. Oşonusy menen ayaldyň göňülin burgan. Göçötde satyp oturgan Uygur ayal aga bul güldün kanna dep atalaryn, öte koz gül açaryn jan dili menen tajabay köp düşündirgen. Bazı da başka göçötlerge garaganda 2-3 есе gymbat eken. Munday güldi murun soňgu görgen emes eken. Atalyşy da özgeçe tuyuldy. Jaňy köçötdi üý aldyndagy alakanday boş jerge egilgen roza menen gerandyn arasyna oturguzyp goýdy. Kanna gülü öte jaý östü. Jaz ötüp, ýyldyn aýagyna çeyin başga güllerden bary bir syra güldüp bütküçe söngök sabagy jarym metrde gana uzaryp, pildin kulagynday bolgon 3-4 gana jalbyrak jaýdy. Totu oorukanadan çygyp gelgende söngöktün uçu Qaragaýdyn toğurçagına okşop botkoktoy başlagan eken. Bugün ertemenen garasa joğun sabaktın uçuna, jumurulana toptolgan çanaklardan eň tübündögüsü kızaryp açylgany turgan. Al göçöden gelgiçe göz uyaltgan gyp-gyzyl tüstögi gül bajyraýyp göz jarıpdyr. Güldün tok kızıl, kalyň jana çoň-çoň 3 jürekçösü kaýkalap artka gaýrylyp, törtünçüsü otdan bir dilim jalynna okşop ortada buralyp durat. Kıp-kızıl boyogu jana çoňdugy menen göz uyaltgan jelekçeler kany atyrylgan jürekde elestetet. Görgöndün sululukka gomaryn gandyrgyday ajaýyp söýlet menen balbyldaýt. Buga çeyin Totunun gül bakçasynyň görkü bolgon puştu, gyzyl, sary rozalar, ak, gyzyl gerantar emi anyň janynda ajaryp öçüp, görümsiz bolup galypdyr. Bary çoğulup da bir güldün sululuguna teňgil albay sum saýyşyp turuşgansydy. O şol günden başlap ulan bir çanak gül aça berdi. Açılgany jaňy çykkan gündöy balbyldap, görkü menen göz uyaltat. Har biri başkalaryn daldalabay, kaýra bary birigip sululukdan bir kompozisiýasyny tüzüp jarkyraşat. Totu gün saýyn jaňy açylgan gülge süýnüp, gözleri toýboý tikdeyt. Bul jaş onun aga ırı ulugon jaňy belegele. Jüregin jaňy sezimlerge tolturgan bul gumarlany any süret tartuga degdete berip, günleriň birinde oý boyuna goýboy koluna kiste garmatdy. Totu jaňy çygarmasyn çürek gül dep